Арыбаңыздар, кандайсыздар? Мен өткөндө видео чыгаргам. Камчыбек Кыдышаевич иштен кетти. Баягы үстүнөн сыртынан соттолду. Азыр пробацияга барып жүрөт, канча бир 4-5 жылга соттолуш керек. Анан булар эми шайлоого жакын президенттик каралап баштайт. Ар тараптан десем, 1000ге жакын комментарий жазылганда, кыйын боло бербечи, эксперт болуп арнесин айта бербечи депчи. Эми мен сиздерге азыр факт менен далилдеп берейин. Камчыбек Кыдышаевич УКМКны жетектеп турган кезде бийликке бир дагы адам сын айта албачу. Оппозиция деген вообще жок болуп кеткен. Мына бир 4-5 эле бала бийликке каршы сын айтчу да. Бул биринчиси Болот Темиров, ал Балайкуш Болот Темировдун дагы бетин бет кылып, жаактарын сындырып, чет өлкөдө качып жүрөт. Алчы анын аялын биякта камап кыйынчылыкты көрүштү да. Болот Темиров, анан экинчиси жана Тилекмат. Тилекмат деле азыр уже жарым өлүк кылып аны сабап, инвалид болуп калды да. Тилекматчы. Ошол экөө-үчөө эле бийликке сын айтчу. Камчыбек Кыдышаевич УКМКда жетекчи болуп тургандачы. Жетекчиликтен кетти, соттолду. Мен ошондо айткам, эртең президентский шайлоонун жакындаганда, жай бүтөрү менен, күз башталары менен президентке каралоолор башталат депчи. Булар бир чоң компанияны жалдап, блогерлерди жалдап, атайын акча төлөп, комментарийлер жаздырып баштайт, жумурткадан кыр издейт деген анализди чыгарган. Ошонун бир эмеси, караңыздар, кечегиде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин кызы Алтын балалык лагеринде барып белек таратып атат. Ошону эми жамандап чыгарып атат да. Еще ошол кызынын барып белек таратканына кытайларды кошту. Эми кытайлар причем ал жакта кытайлардын эч кандай чечеси жок. Бул жерде яғни эле заказной бир публикацияларда таанымал эмес, кайдагы бир блогерлер, кайдагы бир адамдар өзүнүн эксперттик оюн жазып каралап атат да. Эми президентибиз өзү айтып атат, мен балдарым, кыздарым, жакындарым саясатка аралашпайт деп. Анан ал жанайым бир жерден акимди алмаштырды. Укам баскы сенчу. Мен укам баскы он үчүн акча таппай атабыз. Эжде чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда Мбанк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Же болбосо бир жерде губернаторду орунга коюп, же бир саясатка аралашаптыр деген жери жок. Ал президенттин кызы барып болгону бир белек берип койду, жакшылык кылып койду, мындай социалдык бир иштерге аралашканы бул абсолюттук түрдө нормалдуу көрүнүш. Это нормально, бир айда жылда бир жолу чыкса, это нормально. Социалдык жактан ошол балдардын көңүлүн алып, алтын балалыкка деген быйыл 8000ге жакын бала барып эс алыптыр. Бул деген абдан жакшы нерсе да. Ошол жерде мүмкүнчүлүгү чектелген, жетим жесирлер, аз камсыз болгон үй бүлөлөр барып эс алып атат президенттин атынан. Бул абдан жакшы нерсе. Анан кызы барып белек берип койсо, ошону мындай ороп, жамандап, анан еще ошол белек берген кызына кытайларды кошуп атат. Кытайлар причем ал жерге? Кытайлардын эч кандай тиешеси жок. Кыргызстандан кытайлар көбөйүп атат дейт. Көбөйгөнүнүн да себеби бар. Алар жөн эле көбөйүп аткан жок. Кыргыз-Кытай жолу курулуп атат. Аны сиздер жакшы билесиздер. Анан жөн эле андай алып алып, бул куру эле мындай каралоо демекмин да. Ким каралып атат? Ошол баягы сыртынан соттолгон 3 дос. Анан кийин 75 аксакал. Бирок 75 аксакал анча-мынчасы өздөрү деле билбейт экен эмнеге кол койгонун, эмнеге жүргөндөрүнчү. Алар толук кандуу мындай президенттин саясатын колдойбуз деп чыгышты. Бирок берки 3 дос алар өмүр бою 20-18 жашынан баштап бийликте, саясатта, интригада барды да, жокту да, ачкалыкты, токчулукту бүт баарын көргөн адамдар. Алар мындай
туруп эле бир кагаз менен иштен кетип калып анан иши жок отура албайт да аларчы. Алар сөзсүз түрдө бир интрига жасап аш менен көк чай ичип анан кийин бир чоң нерселерди пландап отурат болуш керек. Ошол пландардын ичинде мынакей биздин президентибиздин каралоо дагы бар. Ошого мен сиздерге буга чейин айткам, мындан да кийин айта берем. Президенттин кылган иштерине сиздердин көзүңүздөр түз болсун, көрүп атасыздар, жакшы иштер жасап атат. Бирок душмандары көбөйдү. Эң жакын достору душманга айланып калды да. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Мисалы мен өзүмдүн подружкам менин душманым болсо, ал мени 2 мүнөттө эле шерменде кылып коет да. Анткени менин подружкам мен жөнүндө баарын билет. Ошол сыяктуу достордун бири-бирине мындайча айтканда таарынып калганы, душман болгону бул абдан кооптуу нерсе. Ошого урматтуу менин көрөрмандары, урматтуу кыргыз элим, биз билебиз президентибиздин балдары буга чейин жана мындан кийин саясатка аралашпайт, бирок анча мынча жерде коомдук социалдык иштерди жасап койгону бул кайра жакшы, мактоого татыктуу көрүнүш.